илимдин алсыздыгы. Ушул нерсе адамдарга бүт тармактын илимдери көрүнүп атат бизде. Маалыматтар бар, бирок Куран, сүннөт менен Аллах Таалам көргөзүп берип койгон илимде көпчүлүк аландар, мусулмандарда алсыздык бар. Мына ошонун негизинен келип туруп, ар кимди ээрчип кетүү. Экинчиси ыймандын алсыздыгы. Себеби ыйман алсырагандан кийин эмне болот адам? Жалган нерселерге, алсыз нерселерге, күнөө нерселерге, Курандагы Аллах Таалам көргөзүп берген нерселерди ээрчибестен шайтандын жолуна ээрчип баштайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолуна ээрчибестен ар кандай багытка берген адамдардын жолуна ээрчип баштайт. Ыйман алсыраганда. Ыйман каяктан алсырайт? Ыйман илим албаса алсырайт, амал кылбаса алсырайт. Үчүнчү себеп бүгүнкү күндөгү массалык маалымат каражаттарындагы түрлүү түркүн миллиардерлер дейт, миллионерлер, ырчылар, актерлор тамаша кылып элди бактылуу кылам деп көргөзгөндөр, ошонун бардыгы да терс таасирин берет. Адамдар ыйман алсыз, илим алсыз болсо, аларды көрүп, алар тек гана эмне жагын көргөзөт, терс жагын көргөзбөйт эч убакта. Сот тармакка чыгарганда дайыма бир кубанычын, бир бакытын көргөзүп калайын дейт. Эмнеге? Себеби алардын түшүнүгүндө ушуну дагы бир бактылуулуктун бир жолу деп көрүшөт. Өзүндөгү болгон нерсени көргөзүү, ошол менен сыймыктануу, жана статустарына коюп, жеген тамагына чейин, эс алганына чейин ошол менен мактанып калыш керек, сыймыктанып калыш керек. Өзүнүн баркын, рахат алат ошо менен. Анан мусулмандар айрымдар илимден, ыймандан алыс болгондон кийин сот тармактан буларды көрүп алып, бул мындай турбай, тигиндей көрүп эле анан жүрөгүнө бактылуулуктун кыска аныктамасы, жүрөктө рахаттын, тынчтыктын, токтуктун, бейпилдиктин орношу, жүрөктөн кайгынын, өйдө ылдый бүкү түкү мындай тынчтануу жок болушу деген. Кайра бүкү түкү тынчтануу пайда болот дагы, жүрөктө рахат, тынчтык пайда болбойт. Себеби өзүңдөн өйдөлөрдү көрүп алып, мен бул нерсеге качан жетем, биздин жашообуз өтө эле төмөн турбайбы, элдин баары башкача болуп кеткен турбайбы, сот тармактан көргөн нерселерин салыштырат.